Alo, талант кандай? Денсаулыктар жакшыбы, жумуштар жакшыбы? Акинай Токтобаева күн сайын Россияда эмгектенген уул кызына телефон чалып кабар алып турат. Анын уулу Талант Петербургда иштесе, кызы менен күйөө баласы Москва шаарында эмгектенет. Бир кезде мугалимдик кесипти аркалап келген айым учурда неберелерин багып үйдө отуруп калган. Уул кызын жакшы жумушка орношту деп өзүн жооткоткону менен балдарына сарсана болгонун жашырбайт. Балдарымыздарыман ай сайын ошо акчаларынан берип турат. Продуктыларына эмелерине деп орто эсеп менен 5.000ден 10.000ден салып турушчу да. Сомго которулганда 8.000 7.500ден болчу да. Көмүр алам. Көмүр дагы азыр 3.500ден, кече жакында эле 3.500ден тоннасынан 2 тонна, 3 тонна түшүрүп алдым. Көмүр жагабыз паровой менен эметилип. Ушулардын окачылыгы деден кечке чейин балдар менен алышып, неберелер менен алышып отурам. Социалдык көйгөйлөрдөн улам Кыргызстанда ар бир экинчи үй бүлө уул кыздарын чет жерге иштегенге жиберүүгө аргасыз. Мамлекет тарабынан алардын укугун коргой турган атайын саясат иштелип чыккан эмес. Укук коргоочулардын айтымында өлкөнүн экономикасына салым кошуп, үй бүлөсүн камсыз кылганы менен мигранттар толгон токой көйгөйлөргө тушугуп келет. Конечно, множество проблем, которые нужно регулировать. Чечүүнү талап кылган бир катар көйгөйлөр бар. Мигранттар үчүн түзүлгөн кара тизмеге түшүнүксүз себептер менен түшүп калгандар эч нерсе таппай үйгө кайтып келишет. Ошондой эле чет жердеги жергиликтүү калктын аларга болгон терс мамилеси да көйгөй жаратат. Бөтөн өлкөгө көнүп кетүү ансыз да мигранттар үчүн кыйын. Атасы тааныбаган кишилер менен иштешип, оор жумушка көнүү да көйгөй жаратат. Анан тапкан акчасын алдатып жиберген көрүнүштөр да жок эмес. Кыргызстандан кеткен мигранттардын дээрлик 82% Россияда иштешет. Саналып өткөн көйгөйлөргө рубльдин куну төмөн түшүп кеткени да кошулташылуу болуп, ансыз да мөгдөп турган мигранттардын абалын оорлотту. Тапкан каражаттарын рубль менен алып сомго алмаштырганда биздегидей эле деңгээлде болуп калат. Андыктан Россияда жүргөн эмгек мигранттарынын 97% мекенине кайтып келүүгө аргасыз болууда. Ошо аэропортто иштечүлек, иним кошо иштечүлек, иним уже кетти, ошо зарплата жанагы курс түшкөндөн. Иним зарплатасын алып, мен деле аркасынан кетем. Эми элестеп 10.000 алсам 8.000 эле болуп калат. 10.000 үйгө которсом 8.000 болуп калат. А зачем бу жерде иштештим? Уже заявление жазып койгом, отработкам бүтсө кетем. Россияда иштеп жүргөн мигранттар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында алардын жарымынан көбүрөөгү гана орус тилинде сүйлөп оюн түшүндүрө алат. Ишке жарамдуулары 51 гана пайызды түзөт. 57%-нын Кыргызстанда балдары бар. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.